Түркиядагы туристтик аймактардын бири байыркы Сиде шаарчасы. Бул тарыхый жай Рим империясынын тушунда курулуп, андагы археологиялык табылгалар ошол кезде курулган дуал театрлардын калдыктары сакталып калган. Бүгүнкү күндө тарыхы терең бул жайга кызыгып көрүү үчүн дүйнөнүн 4 тарабынан миллиондогон туристтер келет. Учурда археологдор тарабынан дагы деле изилдөө иштери уланып жаткан байыркы шаар тууралуу толугураак кийинки материалда. Бул Түркиянын Анталия шаарынан бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан байыркы Сиде шаарчасы. Шаарчаны жергиликтүүлөр анардын символу деп аташат. Себеби байыркы кезден тарта ушул жайда анар өсүп, аны жергиликтүүлөр молчулуктун символу катары эсептешкен. Буга биздин заманга чейинки 3-2 кылымдарга таандык археологиялык казууларда табылган Сиде жазуулары күбө. В древнем мире люди здесь занимались торговлей также. И так город стал очень богатым. Байыркы кезде бул жерде элдер соода сатык менен алектенишкен. Шаар тарыхы, маданияты жагынан абдан бай. Ал тургай ошол мезгилдерде Александр Македонский басып алгандан кийин дал ушул жерде монеталарды чыгара башташкан. Монеты даже печатали здесь, в этом городе. Биздин заманга чейин 2-3 кылымдарда курулган жайлардын калдыктары бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Ал эми археологиялык табылгалар, скульптура, монеталар дал ушул шаарчадагы Сиде мемориалдык музейине коюлган. Биз азыр Түркиянын Анталия шаарынан 85 километр алыстыкта жайгашкан Сиде тарыхый мемориалдык музейинде турабыз. Бул объект биздин заманга чейин 1-2 кылымга таандык. Музейдин ичинде байыркы археологиялык эстеликтер орнотулган. Ал эми Түркия эли бул музейди туристтер эң көп келген аймакка айландырышкан. Здесь раньше был римская. Бул жер Рим империясынын тушунда мончо болгон учурда музей болуп түзүлгөн. Ичинде саркофания, скульптура, монеталар сакталган. Ошондой эле алардын негизги символдору болгон буканын башындагы көрүүгө болот. Айрыкчалар дуалдын беттерине сүрөттөрдү тартышкан. Ал эми шаардын тарыхый борбордук бөлүгүндө Түркияда сакталып калган эң чоң Рим театры жайгашкан. Бул амфитеатр Сиде шаарчасынын борборунан орун алган. Ал Рим империясынын тушунда грек архитекторлор тарабынан курулган. Сахнасы 3 кабаттан турат. Кийин бул сахнанын бир бөлүгү калыбына келтирилип, 20 000 адам көрүүгө ылайыкташтырылган. Амфитеатрда театралдык майрамдар гана эмес, гладиаторлордун таймашы да өткөн. Алар өз ара же жапайы жырткычтар менен кармашкан. Бул театрдын борборундагы тегерек аянтча жапайы жаныбарлардан коргоо үчүн бекем дуал менен тосулган. Мындан тышкары актерлор менен гладиаторлор кийимдерин алмаштыруу үчүн атайын бөлмөлөр салынып, жертөлөдө жаныбарлар үчүн клеткалар курулган. Бүгүнкү күндө Сиде шаарчасы туристтер эң көп келген аймактардын бири. Учурда бул жерде тарыхый изилдөөлөр археологдор тарабынан дагы деле уланууда. Жазгүл Мадинова, Тилек Асхатбеков, 5 канал, Анталия шаары.